Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Мен мисалы бул жолду тандашымдан өлкөнү таштап чыгып кетишимдин себеби коопсуздугумду көздөдүм, экинчиден акыретте жооп бериштен корктум. Ошондуктан мен чындыкты айтам. Бул жанагындай мурда чыгарышкан эле кухня 1, кухня 2 деп, кийин СИЗО 1, СИЗО 2 деп. Меники бул качкындар лагери 2 болуп чыгат. Качкындар лагери демин мен. Бул жыргап жаткан жерим жок. Мен өлкөнү таштап чыгып айла жоктуктан чындыкты айтуу үчүн, элге жеткирүү үчүн чындыкты иплас жанагындай преступный приказдарды аткарбастык үчүн мен өлкөдөн чыгып кеттим. Кандай воспринимать кылсаңыздар, ошондой воспринимать кылыңыздар. Мен бирок чындыкты айтамын. Эми кечегинден кийин мага 2-3 жолу эфирге чыккандан кийин мага иш козголду, андай мандай деп сөздөрдү кылышты. Ал да мыйзамсыз. Мени байлыгым дагы жок, ашып кеткен болгон үйүм бар, машинем да жок, азыр эчтекем жок. Мен жөн эле карапайым адаммын, мен дагы. Мен буларга окшоп уурлук кылганым жок. Мага эчтеке коюша албайт. Эми мен айтып кетейин деген жерим, мен коркпойм Садыр сенен. Сени мен акырга чейин күрөшөм деп чыктым. Сен жакшылыкты билбеген, кандай түгөнгөн адам экенсиң да. Мен сени президент кылам деп эмес. Мен сени түрмөдөн алып чыгам деп туруп сага чуркаганмын. Сени фанатың болгонмун. Эми бул кылып жаткан иштериңди эл билиш керек. Элге жеткиришим керек. Бул мени кандай десе болот, граждандык бурчум десе деле болот. Ошондуктан эгерде мага жаңы Күреновду алып келебиз дегендей ыкмаларды жасап, мыйзамсыз иштерди жасасаңар, же болбосо маган кылмыш иш козгойбуз десеңер, жанагындай бир мыйзамсыз, же болбосо мени үй бүлөмө bir basım жасап, коркутуулар болчу боло турган болсо, менде жакшы аудиозапистер бар. Мен ошону журналисттарга таратып берем. Онда билишет. Мага бирдеке болсо, мага бир немели бандиттерин жөнөтө турган болсоң, же башканы жөнөтө турган болсо, мага бирдеке болсо дагы бул эфирге чыгып кетет. Себеби дегенде, мен 1-2 жыл, 3 жыл мурда bir жаш гана кыз келди. Жаш гана кыз келди, мекенчилерден эле, неме Facebook'tan жазышып турат элек. Келгенде анан чай-пай алып бердим, сүйлөсөм, президенттен налып калды. Ушундай деп. Көрсө, ал президентти ойнош экен. Кызынан да жаш, Садырды кыздарынан да жаш кыз. Bukan başka çünkü bukan başka onun için akça tapıyor da işte çok hapsırınca buldağı. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт. Ошо жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башында. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Сиздерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетүүңүздөрдү өтүнөм. Берген жардамыңыздарды Алла Таала, Аллах разы болсун барыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу балам басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам да бутуна туруп, өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда $45,000 акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу кыргыз элимен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда Мбанк ачылган. 3197 Кымбат К деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмө караштуу. Аллах Таалам баарыңыздардан разы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок. Анан кандай болду десем, массажист болуп жүргөн экен. Ошо саунага алып барды. Саунада
Oturduk dedi. Kimler var ele desem atını unutup kaldım. Murdagı sot bolup iштеген экен. Садыр Жапаровду мурда түрмөдө жаткандан кийин сотунда акта берген экен dedi. Мен сразу ойладым, Зулушев анда прокурор эди, ген прокурор эди. Зулушевпу десем, жок, башкасы dedi. Азыр билишимче ошол адам жогорку соттун төрагасы болуп отурат. Ошол адам экөө экен да. Алып келип, кыздар менен отуруп, bir күндө саунада 900 000 сомдук сарп кылышыптыр да. Ошол байкуш кыз дагы таң калып айтып атат. Ошону bir күн отурганыбыз 900 000 сом болду. Ошону дейт элге таратып берсе болбойбу деген сөздөр болду да. Телефонго жазып, аудио запись кылып бардыгын алганмын. Ал кыз мекенчилердин арасында. Ал кыз азыр балалуу да болгон окшойт. Сүрөттөрү бар, башкасы бар. Бардык маалыматтарды билем ал кыз жөнүндө. Эми ал бала төрөптүр, кимден төрөлгөн, ол күмөн. О садырданбы, же күйөөсүдөнбү, эми күйөөсү бар нерсени жаш келинди ушундай кылып жолдон уруп алып келип, сауналарда алып жүрүп, кыргыздын кыздарын бузуш, бул эң мындай адамгерчиликке жатпай турган эң жырткычтык да, мен оюмчачы. Буга жооп бересиң bir күн эмес, bir күн Садыр. Бул если мага бирдеке боло турган болсо, мени үй бүлөмө бирдеке боло турган болсо, ушул аудиону таратам. Оны сүрөттөрүн, кыздын, башканын. Ошо саунада отургандарыңарды полный подробно айтып берген. Бардыгы бар. Ошондуктан күрөшсөң, Садыр, эркекче күрөш, мыйзамдуу күрөштү жүргүзөбүз. Эми мен сени менен күрөшөм. Мен эми китепте жазып атам азыр. Орус тилинде чыгат, бир көп китептердин автору украиналык досум бар, ошол жардам берип атат. Бүт мен Кыргызстанда болгон саясатчылардын бардыгыны жөнүндө, кандай саясатка келгенимди, кандай жүргөнүмдү, кимдер туура жүрөт, кимге ишенсе болот, кимге ишенип болбойт, ким калпчы, ким учуга чыккан аперис, бардыгы жөнүндө ал китеп чыгат орус тилинде. Кудай буйрса, оны 1-2 айда даяр болот, чыгарабыз, спонсорда табабыз, Кудай буйрса, чыкса Кыргызстанда сатыла баштайт. Мен сени менен күрөшөм, Садыр, мен сени коркпойм. Өлтүрсөң өлтүрөрсүң, жанымды аларсың. Бирок сен да тирик калбайсың. Ошону бил.